Кыргызстандан, Оштон үй алам дегендерге кандай жолдору бар деп сурагандарга эки жолу бар. Биринчи жол бул Кыргызстанда сизде официально иштеген бир тууганыңыз, ата энеңиздин атына алсаңыз болот. Ошол адам официально иштеш керек. Доходуну банк өзү эсептеп берет, банкка барганда билинет. Доходу жетпесе өзүнүн дагы жолдору бар, ошол жолдорун айтабыз, ошол жол менен дагы алса болот. Бул биринчи жол. Экинчи жолу бул сиз бул жактагы доходуңузду көрсөтсөңүз болот. Бирок бул жакта доходуңуз как минимум бир 100 000 болуш керек. 100 000ден нары болсо берип көрсөк болот. Мисалы, банктар мындай эсептейт. Сизде зарплата 100 000. Оштон үй алам десеңиз, эң арзан үйлөр 3 миллион болушу мүмкүн. 3 миллиондун платежу айына 50 000ден чыгат. 50 000 ипотека төлөсүз, 50 000 жашайсыз деген мааниде 100 000 зарплата болсун деп айтып атабыз. Россияда иштеп зарплатаңыз 100 000 болсо, анда баштап подавать этип көрсөк болот. Канча баштапкы төлөм төгүш керек дегендерге банктын программасы менен сизде 20%тен баштап болуш керек. 20-30% сизде колуңузда болуш керек. Эгер сиз колуңузда ошончо акча жок болгон болсо, анда баштапкы төлөмү жок. Баштапкы төлөмдүн ордуна сизде койгонго залогко үй болуш керек. Үй сиздин атыңызда же туугандарыңыздын атында дагы болсо боло берет. Главное, первоначально взносты жаба турган үй болсо болот. Кенен маалымат үчүн ылдыйда номерлерди көрсөтүп койгонбуз, ошол номерлерге жазып, чалып маалымат алсаңыздар болот.